Жазуучулар союзу күч болчу. Кыргыз улуту ыкчам ойгонгон улут катары көрсөтө алды деп эсептейм. Тексттер мен аркылуу өтөт. Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы өзүбүздү улут катары таануудагы жаңы бир тепкич. Саламатсыздарбы, урматтуу Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Бүгүн бизде конокто кыргыз эл жазуучусу, Кыргызстандагы көрүнүктүү журналист Арслан Койчиев Капай уулу. Саламатсызбы, Арслан? Саламатчылык. Биздин чакыруубузга макул болуп келип бергениңизге ыраазычылык. Анан алгач эле биз өзүңүз жөнүндө баштасак. Арслан агай, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Балалыгыңыз кандай өткөн, каякта өткөн, анан кантип ошол тарых факультетинин студентинен азыр кыргыз эл жазуучусуна келип калдыңыз? Ошол эмгек жолуңуз жөнүндө айтып бересизби? Өтө кызык суроо. Мен буга чейин өзүм жөнүмдө эч жерде айтып көрбөптүрмүн. Силер сурап калдыңар, анан быйыл 2025 жыл айта берсем болот го деп турам. Себеби мүчөл жылым да. Анан биринчи жолу эфирге мына өзүм жөнүндө айтып беришке туура келип атат. Мен ушу Кетмен Төбө өрөөнүндө Токтогул кыштагында айылында туулгам. Мен туулган айыл Токтогул айылы азыр ошо Токтогул суу сактагычынын алдында калды. Ошол жерде чоңойдум, ошол жерде биринчи класты да окуп калдым. Эски сүрөттөрдөн көрүп, ушундай жер болгон турбайбы деп көп жерлер азыр эсимде. Кийин жаңы Токтогул болду. Жаңы Токтогул болуп курулуп атканда ошол жерде новостройка деп коёрлар эле. Новостройка десе, мага бала кезимде жаңы курулуш деген сөз да. Мага бул жаңы Новороссийск, Новосибирск, Манхэттен дегендей эле угулчу. Мен ойлочумун, ушу новостройка деген ат ушу жаңы шаардын аты турбайбы деп көрсө, жаңы Токтогул деген сөз экен. Ошол жерде мектепте окудум, ошол жерде чоңойдук. Балалык күндөр, өспүрүмгө ошол жерде өттү. Ал эми кантип тарых факультетине келип калдым. Өзү мен бала кезимде ушу адабиятка көбүрөөк кызыктым. Анан кийин юриспруденцияга да кызыгып жүрүп, ушу юрфакка өтсөмбү деген ой болду. Анан кийин 1986 жылы мен эми окууга тапшырып көрөйүн, армиядан келип көп болгондон кийин армияга тажрыйба бар, эми окуш керек деп, анан кийин кайсы факультетке барам деп турганда бирөө раматтылык атам сурап калды: эмне себептен сен юрфакка баргың келип атат деп. Мен өзүмдүн жагдайымды түшүндүрдүм. Даже бир урда эсимде, армияда жүрүп мен документтеримди Краснодардагы мамлекеттик университетке жөнөттүм. Ошол жерден юрфагын өтүш үчүн подкурсуна барайын деп. Документтеримди алып жөнөтүп койдум. Ошондон ары кетейин деп атам. Ал Түндүк Кавказга жакын жер, Түндүк Кавказдагы окуяларды билебиз, элдин менталитетин билебиз. Анан бир ошол жерде казак жигит айтып калды: "Аскей, Краснодарга барып эмне кыласың? Бул жер Түндүк Кавказ, кавказдыктардан бошобойт. Грузия, Азербайджан, Армяндар турат, башкалар турат. Конкурс деген чоң. Бул жерге сени жакын жолотпойт" дегенде ойлонуп калдым. Себеби бир уккам, ал жерде аябай конкурс өтө жогору. Акча берсең да оңой менен өтпөйсүң. Ал жерде акчанын гана араана жүрүп турат дегенди өз кулагым менен уккам. Анан ойлондум да ошо менен баса бердим. Эмне болду деп атам сурады. Анан ушундай баары юрфакты көздөп атам десем, эмне себептен деп сурап калды да. Мени бир 15 минут укту дагы: Бишкекте деле ал учурда Фрунзе, ал жерде деле юрфакка өтүш кыйын. Сен андан көрүүчү тарых факультетине күчүңдү санап көрбөйсүңбү деди. Анан ойлонуп калдым, чын эле. Ошого чейин ойлоп отурдум тарых факультети жөнүндө. Анан жуп шаарда ошондо кеңешти алдым дагы, тарых факультетине келдим. Тапшырдым, өттүм. Кудай жалгап, биринчи ушу өмүрүмдөгү эң бир жакшы жагымдуу окуялардын бири, ушу жогорку окуу жайына бир попыткадан дароо эле өз күчүм менен өтүп кеткенимен мен эмгичекте сыймыктанам. Кече ушул жөнүндө айттым. Ушул күндөрү академик
Абылбек Асанкановдун 70 жылдыгын белгилеп атабыз. Мына эртең конференция болот, илимий тою болот, туркулуу. Анан ушул жуманын башында тегерек үстөл өткөрүштү. Ошол жерде ачылышында тегерек үстөлдүн башталышында мен сүйлөдүм. Анан сөзүмдү минтип баштадым. 1986 жыл август, жай саратан, Фрунзедеги аптап, эл көп, туш-туштан келген абитуриенттер, анан тарых факультетинде кабыл алуу экзамени жүрүп атты. Ошол жерде кабыл алуу комиссиясынын башчысы жаш мугалим бир жаш абитуриенттен өзү сурап аягында мынагы кошумча суроо берип, анан жарайсың деп бир жакшы баа койдуртты эле. Ошол жаш мугалимдин аты Абылбек Асанканов, ал эми ошол студенттин аты Арслан Капайлуу Койчиев деп баштадым да. Мына ошентип ИСФАКка тарых факультетине өттүк. Тарых факультетинде башында өтөөрүн өтүп алып, шуну окусамбы же окубасамбы деген дагы бир эки анча ойлор келип жүрдү. Кетип калсам, мага мындай бир зериктирме, boring, скучно сезилди да. Анан бирок бир семестрден кийин кызыга баштадым. Кызыгып ошо менен тарых илимине сүңгүп кеттим окшойт. Ошо менен тарых факультетин бүтүп калдык. Ал жерде көп мугалимдерден таалим алдык. Алардын арасында Владимир Плоских деген академик бар. Ошол менин эң алгачкы курсовой иштеримдин жетекчиси эле. Анвар Мокеев ошол менен багыттады. Анан Тынчтык Чоротейин келди Ташкенттен, аспирантура бүтүп келип, ошол жетекчиликке алып, дипломдук, анан кийин кандидаттыкка алып чыкты. Кийин эми докторлук деп атканда менин оюмда баары бир ошо жазуучулук тура берди. Ошончо эмгекти жазууга корогон энергияны андан көрчү мен жазуучулукка коротпоймбу деп оюмда ар кандай сюжеттерди бышырып, анан жазуучулукка өтүп кеттик. Анан агайды мен тамашалап калам. Менин окуучуларымдын арасында баланча доктор, баланча кандидат, ошонун ичинде бир эл жазуучусу бар деп айтканыбызга өзүңүзгө жакшы деп мен тамашалап агайда айтып коем. Анткени ал көпкө чейин докторлугумду жакта деп жүрдү. Раматлык Самсак Станалиев байке дагы аябай таарынып жүргөн экен. Анан менин жанагы Бакшы менен Чыңгызхан деген романымды окугандан кийин мынтип айтты: Арслан, сага мен таарынып жүрдүм эле. Эмне себептен еңбечекти докторлукту жактабайт? Эмне себептен ушу илимди таштап койду деп. Бакшы менен Чыңгызханды окугандан кийин туура эле кылып турсуң деп сага экинчи таарынбай калдым. Анткени романың жакшы экен деп айтты. Анысы кандай? Өзүмдү ал жагынан актадым окшойт. Ал эми жана суроо берип калдыңыз жазуучулук жөнүндө. Ушул жазсам деген ой бар эле да. Мен акыры жазышым керек эле. Ар кайсы темаларда жакшы жазуу деген эмне? Канткенде эми өзүнүн чыгармасында жазуучу биринчи кезде өзү сынчы болуш керек, өзү определенный бир белгилүү бир деңгээлдеги планканы коюп, ушул жазылды го, ушуну жарыяласам уят болбойм го деген бир критерий болуш керек го дейм да. Ошондой критерийге дал келген жооп берген чыгармам ушу Мисмелдер беделдеги каргыш, биринчи чыгармам. Шуну жаздым, кийин жаздык да, бул 2010-жылы жарык көрбөлү. Ошол чыгарма жакшы кабыл алынды окурмандар тарабынан. Анысы чоң бир жазуучулар дагы мени аябай шыктандырып коюшту, шкактап коюшту. Асанбек Ыстамов, Казат Акматов, сен мындан ары деди, давай башка иште токтот, эмне кыласың? Сени эл баксын, сен аялың баксын, сен китеп жазган үстүндө бол деп катуу бир сөздөрдү айтты. Ошону уланып калдым. Демек мен бул жолду улантайын дедим да. Ошо менен жазуучулук өнөрдү улантып келатабыз. Анын артынан Айтабар менен кебимди, Бакшы менен Чыңгызхан, Добул таштык Заратустранын аңгемеси, Тагдыр жөнүндө ыр деген чыгармаларым, вице-президенттин соңку каты деген чыгармалар жарык көрдү, жарык көрбөгөн чыгармалар бар. Бышырып атабыз Кудай буйрса. Анан чыгармаларың жаман дегенди уга элекмин, Кудайга шүгүр. Бирөөлөр айтса айтып жүргөндүр, бирок мындай
публично эч жерде боло элекмин, жакшы кабыл алынып атат окурмандарым тарабынан, сынчылар тарабынан жакшы кабыл алынып атат. Ошонун баардыгы мага каниет берет. Бир Жапон жазуучусу Харуки Муракаминин жазуучу болуш жөнүндө бир китеби бар эмеспи, балким билгенсиздер. Анан ал айтат го, жазуучу болуш эң оор депчи. Мен ага кошулат элем, анткени чынында эле бир барак жазыш эле бул эмне деген чоң эмгек. Анан ушундай 5, 10, 20 китеп жазыш андан оор да. Анан сиз кантип каармандарды тандайсыз, ошол мээңизди кантип бышырасыз, бул ар бир сюжетти анан баарын бириктирип келгенде деги эле китепти кантип жазасыз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бул өзү кызык тема, кызык суроо да, себеби ушул теманын үстүндө баардык жазуучулар ойлонгон, баардык окурмандар да ойлонот. Орхон Памуктун бир мындай сөзү бар. Бул жазуучулук аябай оор. Мен бир жазганда 10 барак, 20 барак жазып койгон жазуучуларды түшүнбөйм деп анан аттарын айтпай эле коеюн, 1-2 атактуу жазуучунун атын келтирет да. Алар ушинтип жазып албадыбы депчи. Мен аны жазуучулук деп эсептебейм. Жазуучулук деген деп бир абзацтын үстүндө да кээде бир күндө жумалап отурушка туура келет дейт да. Мен мисалы ошол Орхон Памукту көбүрөөк жактайм, себеби идея чоң. Бир отурганда бир 10 баракты толтуруп салам деп ойлойсуң, бирок мен ар бир абзацтын үстүндө ошо туура колдонулду, ар бир сүйлөмдүн үстүндө ошол туура жерге турду деп аябай бышырам. Ал эми жана каармандар жаңы жалпы концепция, замысел жөнүндө айта турган болсок, албетте бул аябай узак убакытты талап кылган. Анткени аны бышырышың керек. Ошол кандай кабылданат, аны ойлонушуң керек. Анан ойлоп бышкан нерсе өзүнчө. Ал эми кагаз, аны кайра кагаз бетине түшүрүп чыгыш андан ооруураак нерсе да. Бул төкмөчүлүк эмес да. Туурабы? Бул төкмөчүлүк эмес. Ошол жанагы пазл деп коет го. Чыгарма жазууда да ошондой да. Ошо пазлда ар бир каармандын ордун, сюжетти линияларды, абзацтарды бири-бирине кынап, орду менен ордун тапкандай кылып жайгаштырып чыгышың керек. Бул ушул кроссворд сыяктуу эле, жана пазлды койгондой эле бир милдет, ошондой жумуш да. Ошол сиздин китебиңизди окуп атып, беделдеги каргашты. Аябай көп эски биздин күнүмдүк жашоодон чыгып калган сөздөрдү кездештирдим да. Сиз ал сөздөрдү эпостордон издейсизби же өзүңүз эле бала чагыңыздан, чоң ата, чоң апаларыңыздан угуп жүргөнсүзбү? Кантип колдоносуз? Бул ушул суроого 2 өңүттөн жооп берейин. Биринчиси, ал биздин Октябрь революциясына чейинки, Совет заманына чейинки тарыхыбыз болуп аткандан кийин ошол замандын тили болуш керек эле, ошол замандын илибин туюндуруп турган лексика керек болчу. Бир, мен ошого атайын басым жасадым. Ал эми ал сөздөр каяктан табылды? Албетте, мен мүмкүн болушунча ошол эски адабиятты окуганга аракет кылдым. Ошол замандын тексттерин окуганга аракет кылдым. Ал замандын тексттери демекчи бар да. Биздин аябай жазма маданиятыбыз бай болгону менен, мисалы Белик Солтоноевдун жазгандары бул ошол биздин Октябрь революциясына чейинки жазма стилинин өрнөгү. Осмоналы Сыдык уулу, анын жазгандары биздин Октябрь революциясына чейинки кыргыздын ойлонуу жана жазуу өрнөгү. Анан бир нече эскерүүлөр, Талып Молдо жана башкалар. Андан сырткары кыргыздын эски каттары, себеби мен кыргыздын 18-19 кылымдагы Чагатай тилинин элементтери сакталган араб арабиндеги документалдык булактарды изилдеп калган жайым бар. Адесим да ошол боюнча. Ошондогу сөз айкаштары, демек кыргыздар кайсы бир көрүнүштү туюндуруш үчүн моундай сөз айкашын колдонгон турбайбы деп мен ошону жетекчиликке алдым да. Бул биринчиден. Анан туура баамдадыңыз. Раматлык ошо Казат Акматов да ушул чыгарманы аябай окуп чыгып, аябай суктанып, мага чакырып алып мактап,
Анан рецензияда жазып жүрүптүр. Ошол рецензиясында пикиринде дагы ушул моментти баса белгиленген экен. 16-жыл жөнүндө мен дагы жаздым эле, бирок мен азыркы тил менен жазып алыптырмын десе сүйүнүп калдым. Ал кишиге ыраазычылык, жаткан жери жайлуу болсун. Вот. Бул үчүнчүдөн, төртүнчүдөн эми кайра эле ошол лексиканы биз 21-кылымга кое албайбыз. Эгерде 21-кылымдын окуялары жөнүндө жаза турган болсок, анда ушул доорго тиешелүү лексиканы, сөз айкаштарын түшүнүктөрдү колдонушубуз керек. Мына ушул болгон сыры. Сиз былтыр 2024 кыргыз эл жазуучулук наамын албадыңызбы? Кыргызстанда азыр ошо жазуучулар жөнүндө жазуучулар союзу кандай иштеп атат? Ушундай наам алыш бул эмнени билдирет? Бул наамдын маани, маңызы жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден, Кыргызстан жазуучулар союзу жөнүндө ар кандай сөздөр болду да болот. Кыргызстан жазуучулар союзунун орду жөнүндө мен айткым келет. Кыргызстан жазуучулар союзу мына былтыр 90 жылдыгын белгиледи. Кыргыздын тарыхында, кыргыз элинин маданиятынын өсүшүндө, кыргыздын улут катары калыптанышында, биздин азыркы деңгээлибизге чыгышыбызда өзгөчө ролду ойногон күч болуп берди. Бул мындай деп салыштырып айтайынчы, Бурана эстелиги, тарыхтын кандай эстелиги болсо, башка бир Манастын күмбөзү, өзгөндөгү архитектуралык эстеликтер, тарыхтын кандай материалдык эстеликтери болсо, Кыргызстан жазуучулар союзу дагы биздин так ошондой эле бирок материалдык эмес эстелигибиз. Биз анын Советтер Союзу жоюлуп кетти, тиги болду, бирок баары жазуучулар союзун биздин маданий таберик катары, рухий таберик катары муну сакташыбыз керек. Бул биринчиден. Анан жана жазуучулар союзу, эл жазуучусу деген наам жөнүндө. Бул дагы ошол аранда пикирлер айтылып жүрүп атат, радикальный пикирлер айтылып кетет. Бирок бул наамды дагы биз өзүбүздүн ошо басып өткөн жолубуздагы бир белгилүү этапты туюндурган, белгилүү бир жетишкендикти билдирген белги катары, ошол намандын көрүнүшү катары бул наамды дагы сактап, кылым-кылымга чейин сактай беришибиз керек деп ойлойм. Себеби мисалы карагыла. Бир эле мисал келтирет, Британиянан алалы. Ошол жерде ар кандай наамдар бар да, ар кандай ордендер берилет, наамдар берилет. 12-кылымдан, 13-кылымдан келаткан наамдар бар. Ушунун король өзү туруп, сиздин ушу улутка кылган кызматыңыз үчүн мен сизге могул рыцардык наамды берейин деп кылычын сууруп, ийине тийгизип, церемония менен ал деген замандан келаткан. Кыргызга түшүнүктүрүп, Чыңгыз хандын заманынан бери келаткан наамдар ушунчалык церемония менен берилет Британияда. Ал жерде айтылган жок да сиздин бул эски наам экен, деги Тевтон, андан мурунку замандардан калган деп айтылган жок да, туурабы? Бул биздин ошо Британ улутунун басышында белгилүү орду бар. Тарыхтын бир күзгүсү, тарыхтын бир көрүнүшү деп берип атат. Же болбосо ОБ деген наам берилет ки ушунун. О British Empire деп которулат да. Орден Британский империя. Империя жок да, бирок наам калып калган. Туурабы? Вот. Ошо ОБ деген наамды алыш кандай британдыктар үчүн аябай сыймык. Мен ушул 21-кылымда, 21-кылымда ошо атабыз. Британ улутуна, Британ мамлекетине кылган кызматым ушундай бааланды деп, бир жагы баалап, бир жагы бааланып, ушул салт уланып атат. Анын сыңарындай биздин кээ бир наамдар, кээ бир ордендер тарыхый ырааттуулукту, тарыхый байланышты билдириш үчүн сакталыш керек деп эсептейм. Чынында эле жазуучулар союзу деп биз мектепте, китептерден окуганда жазуучулар союзу кандай чоң иштерди кылган деп байлайбыз да, анан эгемен алгандан бери эле жазуучулар союзу дегенде жаңылыктардан эле акыркы жаңылык мен жазуучулар союзу Каныбек Иманалиев башчысы болду. Андан башка андай маалыматым жок да, эмне иш кылып атышат. Туура. Ооба, эми Каныбек Иманалиев
досубуз келди Жазуучулар союзунун башчылыгына. Ошол менен Жазуучулар союзунун турмушунда бир дагы жаңы бир жаңылануу, активдүү этап башталып турабыз, башталып атат. Анын кээ бир нишаналарын көрүп атабыз. Албетте мурдагы замандагыдай эмес Жазуучулар союзунун орду, себеби мурдагы замандарда айтпадымбы, Жазуучулар союзу бир күч болчу, таасиреттүү күч. Бул борбордук комитетке, башка бийлик тармактарына үнү өткөн, сөзү өткөн күч болчу да. Азыр ал күчү жок, аз тарап кетерден аз калды да, сактап калдык. Азыркы имаратын алып бердик. Чуркап жүрүп, аны түшүнбөй, коом түшүнбөй калыптыр. Бир урдай барсам, ошол имараттын карызы бар экен, $10,000 болгон. Аны бирөөлөр иш башкармалыгынан көзөмөлдөйт экен. Чыгаранаттыр, чыгып кеткиле деп. Анан бардым да, эмнеге булар чыгарасын десем, жазуучулукту түшүнбөгөндүккө белгиси. Ой, булар чыксын, булардын ордуна киребиз деген фирмалар толтура дейт. Анан мен ай жигит дедим, бул сөздү мен угайын, башка эч ким укпасын. Сен бул сөзүң менен азыркы бийликке, президентибизге көлөкө түшүрүп коесуң деп атанан тыйып, анан кийин жакшы чечилип кетти, азыркы турган жайында калды. Ал эми анын турмушу кандай болуш керек? Биз эми Жазуучулар союзунан ошол биздин адабияттын жанданышына таасир эткен күч бойдон калышын каалайбыз. Бир эле мисал келтирейин да. Өткөндө ушу Олжос Сүлейменов Алматыда бир эл аралык иш-чара уюштурду, ошого барып катышып келдик. Кантип окумал улутту калыбына келтириш керек? Кантип элди китеп окуганга үндөйбүз, ойготобуз деген тема экен. Бул биз үчүн көйгөй, бул кыргыз үчүн көйгөй, бул казактар үчүн көйгөй деп айттым. Ал эми алдыңкы элдерде мындай көйгөй жок. Адабият болгон мамиле бизде эскиче болот. Эки мисалды келтирейин, бири Британиянын мисалы. Адабият аябай жандуу өнүгүп атат. Британиянын китеп дүкөндөрүнө көрсөң, биздин Дордой базарда эл кандай кайнаса, ал жерде да ошондой эл кайнап, китепти талап китеп окуп аткан эл. Бул биринчиси. Экинчиси мен байкап калам, мына кече ошол англичандар, британиялыктар өз адабиятын, андан сырткары эл аралык адабиятка да бир жандануусуна кошумча болсун деп эки сыйлык уюштуруп койгон. Букер деген сыйлык бар да. Англис тилинде жазгандар үчүн Букер прайс, андан сырткары башка дүйнө элдеринде кандай адабият жаралып турат. Ошолорго дагы бир шыка, ошолорго бир түрткү болсун деп англичандар Букер International деген уюштуруп койгон. Ал башка тилдерден англис тилине которулган чыгармалардын конкурсу. Муну кече көрдүм, long list деп коет, 13 авторду тандап алышыптыр. Канча деген автордун ичинен. Көп ар кайсы тилдерден которулган экен. Азия тилдеринен, Европа тилдеринен, Африка тилдеринен, араб дүйнөсүндөгү келген чыгармалардын конкурсунда уюштурулуп атат. Демек, ошол дүйнөдө дагы дүйнөлүк адабият десе сөзсүз эле англис, француз адабият эмес, эл аралык, жер бетиндеги адабият деп коеюнчу, жер бетиндеги дагы кандай китептер жазылып атат деген темага кызыгуу ушунчалык күч экен да. Мына 13 автор тандап алыштырганын бир сыйра карап көрдүм, өтө кызык. Биринчи жолу жазып катышып аткандар бар экен. Биринчи чыгармасы менен дагы катышып аткандар бар экен. Мына ушунчалык объективдүү. Бул биринчи. Экинчиси, бизди окуйт деп калат. Бизди окуш үчүн биз кызыктуу жазышыбыз керек. Корея адабиятын алалы. Мен ушу Корея маданиятын көп жерде ушу мисал кылып жүрөм да. Вот. Мен ушунда кайталап коеюн. Биз азыр ушул замандарда Корей ренессансынын доорунда жашап атабыз да. Корей адабияты, Корей киносу, Корей драматургиясы, Корей өнөрү, поп музыкасы да деп азыркы Корея дүйнөнүн маданий чордонуна айланды. Эми статистиканы карап көрсөк, жылына жок эле дегенде 10-20 китеп Корей тилинен Европа тилдерине которулуп атат. Демек, Корей маданиятына болгон кызыгуу ушунчалык күч экен. Алар эмнени жазып атат?
Кантип ойлонуп атат? Кайсы тема? Муну адабияттын башка искусствонун башка тармагына таасири жөнүндө айткым келип турат. Эми Кыргызстан жазуучулар союзуна келе турган болсок, учурунда ойлоп көрсөм, биздин раматлык улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов деле мына ошондой ролду ойноп тур. Себеби анын жазгандары киного, драматургияга, операга, ыр өнөрүнө, кайсы сүрөт өнөрүнө, маданияттын баардык тармактарына таасир этти да. Бул азыркы Кореядагы окуяны эмне деп атышпайбы? Корей толкуну деп коет да, корейская волна деп коет. Анын сыңарында биз ошол 60-70-80 жылдары Айтматов толкуну менен жашап турбуз да. Эми албетте андай толкунду азыр жарата албай атабыз, бирок жазуучулар союзу мына ошондой толкунду жаратуучу чордон болуп калыш керекпи деп ойлойм. Мен азыркы жазуучулар союзунун ролун ошентип элестетип атам. Ал үчүн биздин жазуучуларыбыз активдүү иштеп, жазуучулардын жазгандары, акындардын жазгандары, сүрөтчүлөрдү, ырчыларды, маданият тармагынын башка өкүлдөрүн чыгармачылык жаңы бийиктикке шыктандырыш керек го деп эсептейм. Арслан агай, ошо сиздин чыгармаларыңыздын негизинде кандайдыр бир спектакльдер, кинолор же тасмалар түрдө тартылып жатабы же тартылуу боюнча сунуштар түшүп жатабы? Эми сунуштар бар. Ногу Мисмилдирик белелдиги каргыш романымды 2 жыл болду. Ушу чамынып жүрөт. Биздин Кыргыздын таланттуу режиссеру, мыкты режиссеру, жаш режиссер Улан Карапбаев өзүм коем деп ушу өзүнө бир милдет тапшырма коюп алган экен. Жолуккан сайын сүйлөшөбүз, ой бөлүшөбүз, шуну көптөн бери айтып, анан талпынып жүрөт. Бир анан башка чыгармалар боюнча дагы ушуну сакталаштырсак болот эле дегендер бар да. Ошонун ичинде Заратустраны, Бакшы менен Чыңгызханды. Ал эми кино жагына келе турган болсок, Актанбайке менен ушул боюнча бир сүйлөшүп, кээде пикир алышып калабыз. Актанарым кубат. Ал эми дагы бир кыргыздын белгилүү режиссеру Темир Бирназаров кино тартып атат. Тагдыр жөнүндөгү ара жолдо калган жоокердин окуясы деген бир чакан чыгармам бар. Мына ошонун негизинде кино тартып баштады. Кинонун бул Кыргызстандагы бөлүгү тартылып бүттү окшойт. Калган бөлүгүн ушул Германиянын аймагында тартылыш керек. Жаз келди. Кудай буйрса бир жакшы чыгарма жаратат го деген ойдобуз. Аны эми искусствонун башка тармактары боюнча билбейм. Эми кээде сүрөтчүлөр менен отурганда ошондой бир ой бөлүшүп калабыз. Талат Огобаев, Юрустамбек Шыгаев ушул бир мотивдер боюнча чыгарма сүрөт тартсакпы деген ой экен. Анан мен аны элестете албайм сүрөтчү болбогондон кийин. Эми алардын иши. Мына ушундай жагдай. Ошо жазуучулар жөнүндөгү акыркы суроом болсун. Азыркы кыргыз адабиятына, мектеп адабиятына азыркы жазуучулар жөнүндө кире элек да азырынча. Анан сиздин оюңузча азыр сиздин калемгерлер деп айтабы, кесиптештер деп айтабы, Кыргызстандагы азыр замандаш жазуучулар, сиз жакшы көргөн жазуучулар ким кыргыз адабиятында? Мен жакшы көргөн жазуучулар албетте азыркы адабияттын көзү тирүү Кубатбек Жусупалиев. Ушул киши деп ойлоп калам да. Учурунда кыргыздар ынтымактуу болуп, жакшы иштегенде, бул кишини сүрөп койгондо өтө мыкты чыгармаларды жаратмак жана жалпы бул эл аралык коомчулукка угулган жазуучу болмок Айтматовдон кийинки эле деп өзүм оюмду ошентип элестетем. Биз могу еврей сыяктуу эл болуп, ай сен монда стилиң бар экен, ушул стилге могу теманы жаз, биз көрбөсөң болуп туралы, сен партиядан коркпо деп маселен жазса кандай чыгарма болот эле, кандай таанылмак эле деп ойлоп калам да. Себеби ушундай мисалдар толтура. Учурунда расмий
бийлик тарабынан кодуланган, таң азыр алынбаган кээ бир жазуучулар бар. Учурунда 100-200 экземпляр менен китеби чыгып, батышка чыгып кетип, бирок азыр классик аталып жүргөн жазуучулар бар. Анан ойлоп коем, эгерде Совет заманында Усубалиевди жакшылап, Юсупалиевди, Кубатбек Юсупалиевди жакшылап сүрөгөндө ошондой жазуучу болмок деп. Андан сырткары Шайлообек Дүйшеев, ушу эфирден мактанып коеюн, Шайлообек Дүйшеевдин ошо кара сөзгө төрүнөн алдын ала билгем. Анткени мундурлар угуп жүрөбүз, мыкты окуп жүрөбүз, мыкты жазат. Бүгүнчө Кетмен төбө, Токтогул жөндөрлөрү керемет, өзү ат башылык болсо дагы ат башы жөнүндө анчалык жазбаса керек. Вот Кетмен төбөнө целый бүтүндөй бир циклдер бар. Анан ушунун бир-эки кара сөз түрүндөгү мындай этюдтарын окуп калдым. Окуп калып, анда мен Лондондо отурам, анан бир күнү телефон чалдым. Шайлообек байке, анда жакшысызбы? Ушу сиз проза жазып көрбөйсүзбү дедим. Десем айтып калды, ошондой оюм бар деп калды. Бирок мен проза дегенде биздин классикалык түшүнүктөгү бир аңгеме, повесть, роман дейин десем эле, агындылар деген китебин биринин артынан бири чыгып калып ойлоп коем. Мен ошол агындыларды жазарын билген экенми деп ойлоп коем. Экинчиден. Үчүнчүдөн, Шайлообек байкени кыргыздын бир улуу акыны жана жазуучусу деп эсептейм да. Бирок бул киши өтө эле карапайым. Кээде ойлоп коем. Ушул киши учурунда Чыңгыз Айтматов менен эмнеге көп баарлашкан жок, көп сырдашкан жок деген бир тема. Ушул эки фигура эмнеге бири-бирине жолугуп, боор батышып сүйлөшкөн жок деп өзүмчө кызыгат болуп берем. Бул суроону мен биринчи бери ачык айтып атам оюмду. Жакында жолугам Шайлообек байкеге айтам, эмнеге сиз аракет кылган жоксуз, ой бөлүшкөн жоксуз деп. Вот. Мына ушул эки жазуучуну мага жаккан жазуучулар. Арслан агай, азыр сиз Кыргызстандан президенттин кеңешчисиз. Бул жолго кантип келип калдыңыз? Буга чейин бир нече президенттер мени чында Кыргызстанга чакырган. Мен моюнга алышым керек, айтпасам уят. Вот. Ошонун ичинде Роза Исаковна Отунбаева да чакырган. Кел деп, сүйлөшөбүз деп. Алмазбек Атамбаевдин да бир жакшы сөзү бар. Кел деп. Мен ушул жолу келбей жүрдүм да, моюн бербей жүрдүм, моюн толгоп жүрдүм деп коеюнчу. Дагы бир башка бир окуялар болду. Анан кийин учуру келгенде айтабыз. Анан акырында дагы бир өзгөрүү болуп кетти Кыргызстанда. Улам өзгөрүү болуп атты. Анан кийин биз улам жаңы бир максаттарды коебуз. Ошол максаттарга катылган үмүттөрүбүз акталабы деген ой улам келет. Анан ушуна сунуш түшүп калды. Садыр Нуркожоевичтин кишилеринен болуптур дедим, бир-эки ишин андай аткарып бердим, аларга жакты көрүнөт. Анан сунуш болду. Эми сиз дегенде мен ойлодум, эми кой, тиги Отунбаевдан баштартып жүрүп, Атамбаевден баштартып жүрүп, башкаларынан качып жүргөн бул эми кесир бир четинен. Экинчиден, Кыргызстанга иштей элек экенмин. Өзүмдүн биографиямда Кыргызстанга иштеп көрө элек экенмин. Колдон келишинче бир жардам берейин, эми көмөгүмдү көрсөтөйүн деп анан сунуш түшкөндө мен макул болдум. Ошо менен ушу кишинин жанын командасына жүрөм. Сиз кайсы жааттагы кеңештерди бересиз? Меники көбүнчө ошол президенттин республика ичиндеги маанидеги сөздөрүн мен өзүм карайм. Ошол тексттер мен аркылуу өтөт. Вот. Президент менен кеңешип, муну кандай кылабыз, эмне кылабыз деп анан өзүнө жөнөтүп турам, өзү айтып турат. Бул сөздү мындай кылып анке жазып бер, жаза кал деп. Себеби баардыгынан ал үлгүрө бербейт. Анан айтат, могул окуяны жаза калыңыз тезирээк. Бүтүрө калыңыз деген, ошолорду бүтүрөм. Анан негизги жумушум ошол. Анан да бир-эки башка бир маданий тармактагы тапшырмалар бар, ошолорду аткарам. Андан сырткары да бир тапшырма жүктөгөн. Ушу Кыргызстандагы тарых илимин өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия түзүп,
ошонун төрагасы болду дегенен ушун төрагалыгым эми ага жаңы киришип жакшы мындай жаңы ыргакка темпке кире албай жүрөбүз, анын боюн калам. Бирок ал дагы ушу президенттин тапшырмасы. Жапаров президент болгондон бери Кыргызстандын маданиятына, тарыхына көңүл бөлүнө баштады да. Мисалы үчүн ошол эле кино тартканга маданият министрлиги кандайдыр бир каражаттарды бөлүп берип атат. Байкасам жаштар ошо министрлиги, ошо маданият министрлигинин алдында сынактарды кылып, гранттарды берип жаштардын арасында бир анан Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгы аябай чоң деңгээлде өткөрүлдү. Деги эле азыркы расмий тарыхый эс тутумга кандай карайсыз? Президентибиздин инаугурациялык сөзүндө дагы, кийин мурдагы министр Раматылык Люпа Кунучаловдун 100 жылдыгына арналган опера театрындагы сөзүндө дагы, андан кийинки сөздөрүндө дагы президент Жапаров кыргыз маданиятынын ролу, аны көтөрүүгө, аны сүрөөнгө алууга болгон аракети жөнүндө бир нече ойлорду айткан. Себеби биз Айтматовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Сүймөк Кулчокмооровдун, Болот Мынжылкыевдин жана башка улуу адамдардын заманындагы жетишкендиктерди дагы бир жолу дагы кайталашыбыз керек. Ошонун эпкини кызым-кызымдарга уланыш керек деген ураан таштаган. Ошол себептен өзүңүз айткандай, жаштар арасындагы чыгармачылык дымакты сүрөөнгө көңүл бурулуп атат. Режиссерлорго өзгөчө, жакында жазуучуларды кабыл алды, жазуучулардын маселеси чечилди. Ушунун баардыгы ушул маданият тармагына болгон көңүл бөлүү. Ал эми тарыхый эс тутум демекчи, ооба, мына былтыр Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы деп жыл бою белгиледик. Сөзсүз эле жана той топур жылкы союп, той топур өткөрүү эмес, илимий иш-чаралар менен коштолду. Китептер чыгарылды. Жаңы табылгалар мүмкүн болушунча ачыкталды. Мына ошонун баардыгына Сарлан Кожоевич көңүл бөлүп турду. Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы биздин ушул өзүбүздү улут катары таануудагы жаңы бир тепкич болду деп эсептейм. Ошонун ичинде мен дагы болушунча кол кабыш кылдым. Мына Кыргыз Республикасынын аталары, основатели деген жардыкка кол коюлду. Бул дагы ошол Кара Кыргыз автоном облусунун биздин тарыхыбыздагы ээлеген ордун баса белгилеген бир жардык болду окшойт. Анан ал бир эле жардык менен, бир эле токтоо менен бүтүп калбай, бул эпкини улам берчи иш-чаралар. Маселен, жанагы Кыргыз Республикасынын аталары Абдырахманов, Абдыкерим Сыдыков, Айдарбеков, Арабаев жана башкалар, Орозбек. Ал жерде белгиленгенде той өткөрүлүп токтоп калсын деген жок да, туурабы? Алардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча иш-чаралар белгиленген. Мектептерде окутулуп туруш керек. Илимий мекемелерде улам эскерилип туруш керек. Анан биз улут сыйынган, биз туу туткан фигуралар катары улам эсептеп туруш керек. Демек бул көп жылдарга эсептелген. Биздин кийинки буун дагы муну уланта бере турган бир жакшы жардык болду окшойт. Арслан мырза, ушул жөнүндө сиздин оюңузду билгим келип турат. Ошо улут сыйынган же канон болуп калган деги эле тарыхка адамдар керекпи, же бул жаман терс жактары дагы барбы? Жок, бул жерде сиз жанагы культ личности менен алмаштырбаңыз. Туура, бул жерде эч кандай андай, мисалы Түркмөн башы сыяктуу бир мындай культ личности жок, же башка өлкөлөрдө. Бул жерде биз азыркы Кыргыз мамлекетинин башатында турган. Бирок мен мындай айткым келип атат, ошол мамлекет түптөөчүлөрдүн чынында эмгеги зор, бирок ошол эле учурда алар дагы ошол репрессиянын, ошол учурдагы машинанын бир бөлүгү болуп, аларга да катышып калган, өзүлөрү дагы репрессия болгон адамдар. Анан
азыр ал жөнүндө айтуу мүмкүн эмес, анткени алар ушунчалык канон болуп калды. Эгер бир эле алар жөнүндө терс бир нерсе жазуу же айтуу азыр бир мамлекеттик чыккынчы катары кабыл алынып калышы мүмкүн да. Бул канчалык деңгээлде туура? Мен түшүндүм. Ооба. Албетте бул кишилер деле идеалдуу адам жок. Антип өйрө турган болсок, тетиги пайгамбарлардын деле өмүр баянынан ар кандай фактыларды таап, жактырбаган, бизге жакпаган фактылар табылып калышы мүмкүн. Пайгамбарлардын дагы, ансыгарындай биз сыйынган улут аталарынын дагы өмүрүндө ошондой ар кандай жагдайлар болгон. Бирок биз ошол учурда объективдүү болушубуз керек. Ал жерде буларга сын айтууга болбойт дегендей тыюу жок. Ошол эле Абдурахмандын өзү, Абдурахман өзү деле жазган, өзүнүн кандай кемчилиги бар экендигин, туурабы? Абдыкерим Сыдыков ал өзү деле белгилеген анын кандай кемчиликтери бар экендигин. Бирок алар ошол кемчилиги, ошол жетишкендиги, ошол оң сол жактары менен жанагындай улуу фигуралар. Анан бул жерден аларга сын айтуу дегенди, тыюу дегенди мен түшүнбөйм. Ооба, кээ бир моменттерине сын көз менен карап мамиле кылышыбыз керек. Мени бушайман кылганы ошол репрессия жөнүндө сөз кылганда биз ошол мамлекет түптөөчү башатында турган адамдарды эле эстеп калдык да. Азыр ал эми Кыргызстанда канча миңдеген адамдар репрессияланганын кээ бир жагдайларда унутуп коебуз. Бирок ушул декабрь айында президент указга кол койду го реабилитация жөнүндө. Эми буюрса бизде да чоң иштер алдыда турат деп ишенебиз. Анан ушул подкасттын акыркы бөлүгүн 1985-91 жылдагы Кыргызстандагы коомдук демократиялык кыймылдар жөнүндө сөз кылсак, сиз дагы ошол учурда студент болуп бул кыймылдарда активдүү катышкан экенсиз. Анан бул учурга, бул доорго азыр тарыхый баа бериле элек. Бул доор азыр биздин студенттерге же окуучулардын китеп куралдарына кире элек. Анан ушул доор жөнүндө айтып берсеңиз, доордун маңызы жөнүндө, анан эгемендүүлүк жөнүндө. Бул өтө туура айттыңыз. Ушу 80-нчи жылдардын этеги, экинчи жарымы 90-нчы жылдардын башындагы биздин улуттук ойгонууга жакшы баа бериле элек. Себеби элестетип көргүлө, азыр демократия, сөз эркиндиги деп айтуу азыр оңой болуп калды. Ошол совет заманын элестетип көргүлө, КГБнын темирдей тартипке умтулган көзөмөлүн элестетип көргүлө. Ашыкча сөз сүйлөөгө мүмкүн эмес. Ошондой шартта жашап турбуз да көрсө. Анан ошого карабай, кыргыз улутунун арасында кыргыздардын иденттүүлүгүн сактап калууга умтулуу боло келген экен. Муну бир эле сөз менен түйүндүрсөк болот да. Элдер кээ бир тарыхчыларды окуп калам да. Менин көз алдымда баланча эл жоголуп кетти. Эле. Башка жака жорулуп кетти деген көп тарыхый источниктер бар. Ансыгарындай Айтматовдун бир мындай сөзү бар. Биз улут катары жоголуп кетүү коркунучуна кептелбедик беле деп. Көрсө ал киши деле көрүп аткан экен да. Кыргыз ошол тейде жүрүп отурган да. Жанагы жалпы Совет эли деген жалпылыкка сиңип биротоло өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн жоготуунун жолунда болуп турбуз. Мына ошондой шартта улут үчүн сүйлөө, улут ураанын чакыруу аябай кандай оор милдет болгон. Ага аябай жетик, акылы тетик, позициясы бекем, улут үчүн күйгөн гана адамдар ошого батынган. Андай адамдар көрүп калдык. Кыргызстанда ошол Казат Акматов, Абдыган Эркебаев билет, мына ошолор. Казат Акматовдун эскерүүлөрүндө кеңири берилген. Мен ойлойм ошол окуялардын катышуучулары дагы ошол окуялардын ичине катпай, мемуар кылып жазып калтырып койсо жакшы болот эле. Себеби бул биз үчүн керек. Жазып атпайбы Казат Акматов баланча чогулуп, Эркебаевдин кабинетине кирип алып, ушу Кыргызстанда кандай кылып бөлүп алабыз, кыргыз улутун кантип ойготобуз деген маселелерди талкуулачу элек деп
özünün eskerilerine yazılar. Bu ошондой шартта мунун баардыгы өтө жашыруун болгон. Жашыруун болгонуна карабай булардын артынан андай аңдуу болгон. Мына ошондой ойгонуунун эркинин биз дагы ошол учурда жаштар сезди окшойт. Анын үстүнөн жаштар максималист болот эмеспи? Биз келсек элек баарын кыйратып коебуз дегенде. Бизде мына ошондой маанай болду. Анын үстүнө биздин муунда улуучулдук күчтүү болду. Улут жандуулук күчтүү болду. Бишкекте жалаң орусча сүйлөйт. Мектептин баардыгы орусча, баардыгын орус ээлеп алганды бизге кыргыз улутунда жаштарга жакшы эмес. Бул жагынан биз улутчу болчубуз. Биздин тилге болгон тыюу мындай көрүнүштөр бизге жакшы эмес. Ошол себептен менин муунумдун арасында бир улуттук ойгонууну көздөгөн бир катмар болду. Ошолор активдүү жүргөндөр азыр жүрүшөт, көздөрү тирүү. Ошол процесстин шардарында биз катышып калдык. Албетте бизде мурунку улуу агалар бар эле, анан КДК деген түзүлдү, анан мурун ашар кыймылы түзүлдү. Менин кесиптештерим ала турган болсок, ал жерде да бир ойгонуу пайда болду. Жаш тарыхчылар ассоциациясы деп шериктештиги деп өзүнчө түзүлдү. Бул да бир улуттук ойгонуунун көрүнүшү болчу. Анан баардыгы эле ага катыша берчү эмес, мындай алыстан туруп өтө аралашпай эле бир кесири тийип калбасын, кесепети тийип калбасын деп корунуп турушчу. Мына ошондой шартта ойгонуу болду. Бирок ошол ойгонуу бизди эгемендүүлүккө түрткөн тепкич болуп берди деп эсептейм. Анан калганы өзүңөргө белгилүү, кыргыз улуту ошол учурда эң ыкчам ойгонгон, прогресске умтулган өзүн улут катары көрсөтө алды деп эсептейм. Себеби 1990-жылы декабрь айында Кыргызстандын суверенитети жөнүндөгү декларация кабыл алынганда өз аталышынан советтик социалисттик деген аталыштарды алып салган биз Кыргызстан болду. Ошого добуш берген биздин көрсө жанагы эски парламент ошол учурда ошондой кыргыз улутунун алдында чоң бир кызмат өтөгөн экен. Ошол жагдайдагы кыргыз улутунун ойгонушуна түрткү болду дагы эгемендүүлүккө жол ачты. Өткөндө да бир талкууладык эле, азыр да айтып кетпедиңизби мемуарлар жөнүндө. Анан сиз дагы ушул өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн 85-91 жылдагы жылдар жөнүндө мемуар жазууну пландап жатасызбы? Жок, мемуар жөнүндө анда азыр оюмда жок. Бирок азыр сиз сурап калдыңыз. Мен ушу мемуарларды өзүмдөн улуу кишилерден ушу көбүрөөк күтөм, окугум келет. Ушул эсимде, силердин площадканы колдонуп, мүмкүн аларга бир мындай шкак берип, тапшырма бериш керекпи, өтүнүк коюш керекпи, жазып койгула. Себеби бул биздин тарых үчүн, биздин улуттук ариет үчүн өтө керек нерселер. Менин оюмча, сиздердин дагы муун ошол учурдагы студенттер дагы жазып коюш керек. Анткени студенттик кыймыл дагы аябай чоң болгон экен. Анан эми бүт дүйнөдө эле эң эле жандандыруучу ошо студенттер чыкса, бул чоң бир жетишкендик да. Жарайт, туура айтасыз. Ошол учурда биз ушул студенттерде арасында ушундай ойгонуу бар болчу. Биздин жетекчилер бар эле, агайлар бар эле. Алар бизге чыгырап сүйлөп турчу. Анан бир окуу жайынан башка бир окуу жайына барып, үгүт иштерин да жүргүзүп турчубуз. Силер эмне отурасыңар? Биз монтип ойгонуп атпайлыбы? Колдоо көрсөтпөйсүңөрбү деген ушундай бир окуялар болгон. Биз подкастыбызды жыйынтыктап жатабыз. Балким сизде жаштарга болгон же окурмандарыңыздарга болгон кайрылууңуз бар. Азыр эркин микрофон. Өтө оор суроо да болчу. Себеби жана сөзүнүн башында айтпадымбы? Биз кыргыз жаштары билимге умтулуп, бул дүйнөлүк процесстерге тыкыз көз салып, ошол жолдо кыргыз улуту кантип жашап кетет, анан кыргыз улуту кантип өнүгөт деген маселелердин үстүндө ой жүгүртсө деген тилегим бар. Себеби ол караңгылыкка барбасак,
караңгылыкка батпасак. Şu Kırgız жаштардын арасынан кийинки муундан Кыргыздын пассионардуу өкүлдөрү чыгып, Абдурахманов сындуу, Айтматов сындуу уулдары чыгып, Кыргыз элин баштап кетет деген, баштап кетсе экен деген тилегим бар. Жана ошону жаштардан күтөм. Себеби биз мына 21-кылымда жашап атабыз. 21-кылымда 22 кылымга алып өтө турган, андан кийинки кылымдарга алып өтө турган улуттук баалуулуктарыбызды аныктап, ошол түбөлүктүү баалуулуктарды аныктап алсак жакшы болот деп тилек кылам. Жана ошол баалуулуктарды аныктоодо жаштар өз салымын кошсо экен. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.